анан эл арасында дагы шайлоодон кийин карантин кайра киргизилет деген да сөздөр айтылып атат. Деги эле карантин киргизилиши мүмкүнбү? Эми карантин аны киргизиш оңой, ал жеңил. Тез арада алып келип баны жаап салабыз, баардык кыймыл токтойт. Аны менен бул чечилбейт да. Эл арасында да бийликчил партия, оппозициячыл партия деп мүнөздөмө берилип жатат. Партиялардын атын атабасак да парламентке кандай күчтөрдүн келишин каалайт элеңиз? Партиялык системасы өнүгүп парламенттик демократия жолуна көп жылдар мурун түшкөн өлкөлөрдө айткандай бийликчил партияда ачык айтышып, ачык күрөшөт. Ушу бийликке келебиз деп ачык күрөшөт да. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле ишемби күнкү президент менен ачык сөз уктуруусун баштайбыз. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы. Урматтуу президент, шайлоого байланыштуу суроолордон баштасак туура болот го. Шайлоо күнүнө бир жума убакыт калды, үгүт иштери кызуу жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы, укук коргоо органдары коомчулукка мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды көбүрөөк берип, жалпысынан кырдаал мыйзам алкагында көзөмөлдө ачыктык камсыздалууда десек да болот. Ошентсе да коомчулукта айрым кооптонуулар жок эмес. Басма сөздө ар кандай эксперттик пикирлер, божомолдор орун алууда. Айрым өлкөлөр сыяктуу бизде да шайлоого даярдык, анын жыйынтыктары да кырдаалды курчутчу фактор катары кабылданып калган да тилекке каршы. Мамлекет башчысы катары сиз кырдаалга кандай баа бересиз? Сурооңузга рахмат. Кооптонууларды мен туура түшүнөм. Сиз айткандай тилекке каршы биздин өлкөдөгү эки элдин толкундоонун негизги себеби мына ушул шайлоо болгон. Ал окуялар биринчи кезекте бизге бийликтегилерге чоң сабак болуш керек да. Ошондуктан шайлоонун ачык, адилеттүү, таза өтүшүнө биринчи кезекте мен президент катары кызыктармын да өзүм. Жана ушуга зарыл болгон баардык иш-чараларды мыйзам алкагында азыр жасап жатабыз. Тиешелүү органдар менен укук коргоо органдарынын шайлоо учурунда өлкөдө тынч сактоо, чагымчылыкка жол бербештери өзгөчө көзөмөлдө турат азыр. Шайлоону тынч өткөрүү бул менин президенттик негизги милдетим. Мен ар бир кыргызстандык колдойт деп ишенем. Ар бирибиз үчүн өлкөнү өткөн дөөлөт жок да. Кыргызстандын өнүгүүсү, коомдун тынчтыгы ар бирибиздин, бул өзүбүздүн, биздин мына колубузда. Эч бир күч биздин мекенибизде кандайдыр бир эксперимент жүргүзүүгө акчы жок, жанага буйруса жол бербейбиз. Борбордук шайлоо комиссиясы өкмөттө түзүлгөн республика штаб, укук коргоо органдарында иши күчөтүлгөн тартипте болуш керек. Коомчулукка маалымат өз учурунда берүү да абдан маанилүү. Эмне үчүн дегенде мына имиш кептер, божомолдор да өзүңүз айткандай коомчулукту дүрбөлөңгө салып коет. Ошондуктан маалыматты дагы биз такай убагында берип турушубуз керек өз учурунда. Мен буга чейин айткандай, ар кимибиз өз милдетибизди так аткарып, мыйзамдуулукту ар күн сактасак эле шайлоо тынч өтөт буйруса. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен мекендештеримдин көңүлүн коронавирус илдетине буруп кетейин. Шайлоо менен элек болуп, азыр партияларда, өкмөт албетте бул саясатка алагды болушуда, бирок санитардык эпидемиологиялык нормаларды унутпашыбыз керек. Тилекке каршы оорунун жуктургандар көбөйө баштады. Коңшу өлкөлөр, алыс өлкөлөр тартип эрежелерин катуулап жатат. Ошондуктан биз дагы маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо, көпчүлүк чогулган жерлерге барбоо сыяктуу элементардык эрежелерди унутпай, аларды бекем кармашыбыз керек. Партияларды мурда да айттым эле, тилекке каршы адамдар топтоп үгүт ишин жүргүзүп жатышат. Өкмөттүн республика штабы, борбордук шайлоо комиссиясы мындай көрүнүштөргө көз жумбаш керек. Мындай көрүнүштөргө өз убагында көңүл буруп, аларды эскертип туруш керек деп ойлойм мен. Эми ар бир мекендешимдин өзүн коргоо чараларын сактоого чакырам. Баягы сөз бар го, сактайм дегенде Кудай сактайт. Ар кимибиз биринчи өзүгө жооптуу
балдарыбызга, үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарга жооптугубуз да бар işte. Ар кимиз өзүбүз бири-бирибизди сактансак, ошондо жакындарды сактайбыз да. Ошон үчүн буга кайдыгер мамиле кылбай, жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Албетте сиз айткандай дүйнө жүзүндө кырдаал кайрадан курчуп бара жатат. Анан эл арасында дагы шайлоодон кийин карантин кайра киргизилет деген да сөздөр айтылып атат. Деги эле карантин киргизилиши мүмкүнбү? Эми карантин аны киргизиш оңой, ал жеңил. Тез орунда алып келип баны жаап салабыз, баардык кыймыл токтойт. Аны менен бул чечилбейт да. Мына башында билесиздер, март айында, апрель айында биз ушу элди үйрөтөлү, ушу эрежелерге деп, санитардык эрежелерди сакташты, үйрөтөлү деп карантин киргиздик. Ал өзүнүн эффектин берди. Бирок карантин койгондон кийин кичине кармоо эле кайра ошол эрежелерди сактабай, санитардык социал дистанцияны сактабай, кээ бир кайдыгерек мамиледен, кээ бир саясатчылар бул оору жок дегенден мына эл ошо кээ бир ишенип чыгып алды. Мына жыйынтыгы июнь менен июль айында абдан кыйналдык. Оору аябай таркап, биздин больницалар, медиктер, бүт мамлекеттик кызмат үлгүрбөй элибизге медициналык жардам көрсөткөнгө мында кандай кыйынчылыктар болду. Аны көрдүк да. Ошон үчүн ар ким өзү жооптуу болуп, карантинге ишенбей, ар адам өзүн карантин кылган үйрөнүш керек, өзүн сактаган үйрөнүш керек ар адам. Үйрөнүш керек, ар адам өзү жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Мына ошондо карантиндик режимде сакталат. Урматтуу президент, сиз өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кайсы партия келсе да кызматташканга даярмын деп буга чейин айткансыз. Ошентсе да президент катары тигил же бул саясий күчтөрдүн партиянын парламентке келишин каалайсыз деп ойлойбуз. Эл арасында да бийликчил партия, оппозициячыл партия деп мүнөздөмө берилип жатат. Партиялардын атын атабасак да парламентке кандай күчтөрдүн келишин каалайт элеңиз? Партиялык системасы өнүгүп, парламенттик демократия жолуна көп жылдар мурун түшкөн өлкөлөрдө айткандай бийликчил партияда ачык айтышып, ачык күрөшөт. Ушу бийликке келебиз деп ачык күрөшөт да. Бийликке болгон күрөштө жеңип келүүгө болгон аракет жумшап, өлкөнүбүз үчүн жоопкерчиликти мына биз алабыз деп жоопкерчиликти алышат. Бизде да бара-бара партиялык система өнүгүп, партиялардын ачык айкын программасы, лидерлери, мүчөлөрү такшалып, ошол тажрыйбага жетебиз деп ойлойм. Айтайын дегеним, эл аралык тажрыйбада бийликчил партия деген түшүнүктүн жаман жагы жок. Өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган программа долбоорлорду бийлик, парламент колдош үчүн эч качан аны жылдыра албайт. Ошондуктан бул туура түшүнүк. Тилекке каршы биздин өлкөдө бийликке байланыштуу түшүнүктөр эл тарабынан негативдик маанайда кабылданып калган. Ошондуктан биз бийликке болгон ишенимди, элдин сый мамилесин кайтарышыбыз керек. Албетте буга жылдар керек, көп эмгек керек. Ал эми азыркы кырдаалдан алып караганда ар бир партияда мамлекетчил позициясы күчтүү ул көздөрү бар жок эмес. Парламенттин табиаты ушундай, сындашат, айрымдарды популисттикке алдырышат. Бирок мамлекет үчүн, эл үчүн маанилүү маселе жаралганда, турмуш көрсөткөндөй, баардыгы эле өздөрүнүн мамлекетчил позициясын көрсөтүшөт, биригишет. Бул эми болуп келген, мен ишенем, буюрса келе турган парламент деле ошондой болот деп мен мына үмүттөнөм, буюрса ишенем. Анткени бар эле өзүбүздүн уул кыздарыбыз талаша турган эч нерсе жок. Мамлекетчил депутаттарыбыз көп болот деген менин терең ишеничим бар. Мен тиги бул деп партияларды атаганым бул туура эмес болуп калат. Бул ачык үгүттөө болуп калат, аны билесиз. Бирок парламентке 5-6 партия келишин каалайт элем деп айтат элем. Эмне үчүн бул өлкө үчүн керек, туруктуу үчүн керек. Ошон үчүн мына 9% эмес, 7% босогону колдогон негизги себеби дал ушул болгон. Парламентке канчалык көп партия келсе, бул өлкө үчүн утуш болот да. Бул эми элибиздин колунда. Буну элибиз, биздин шайлоочуларыбыз кандай да өш берсе, ошондой болуп жыйынтык болот. Биз ачык айкын шайлоо, таза шайлоону мына буюрса өткөрүп беребиз.
Сооронбай Шарипович, эми тышкы саясатка байланыштуу суроолорго өтсөк, мына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык маарекелик жыйынынын жогорку деңгээлдеги жумалыгында Кыргызстандын атынан кайрылуу жасадыңыз. Башка маселелер менен катар тышкы карызды реструктуризациялоону туруктуу өнүктүрүү долбоорлорго алмаштырабыз деп да айттыңыз. Буга кененирээк токтолсоңуз. Быйыл жазында пандемияга байланыштуу бизде карантиндик чектөөнү киргизилип, бизнеске мына тез таасир этиди. Коңшу мамлекеттерде чек араларын жаап, эл аралык соода мына чоң үзгүлтүүккө учурады. Бул эми дүйнөнүн көп өлкөлөрү катары бизде дагы мына ушундай түшүк тарттык. Албетте улуттук бюджетибизде тез таасирин тийгизди. Республикалык бюджетке түшүк кирешенин ийри бөлүгү мына быйыл түшпөй калды. Бул албетте биздин тышкы карызды төлөө мүмкүнчүлүгүн да чектеп жатат. Мындай көрүнүш дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө да орун алды. Андыктан май айында өткөн туруктуу өнүгүүнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш-чарада тышкы карызды реструктуризациялоо жана улуттук долбоорлорго алмаштыруу боюнча 3 кытымдан турган формуланы сунуштагам. 21 сентябрда, 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы дебаттарында да эл аралык донорлорго жана финансылык институттарга ушул демилге менен кайрылдым. Биздин тийиштүү органда бул багытта экономика өнүгүү жана кызматташуу уюму 20 ири өлкөнүн тобуна кирген мамлекеттер менен катар Париж клубу, ошондой эле Кытай, Япония сыяктуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат азыр. Билесиз, бул иштин ийгилиги бизден гана көз каранды эмес. Негизинен чечимди карызды берген мамлекеттер жана институттар кабыл алышат. Биз албетте болгон аракетибизди азыр жасап жатабыз. Урматтуу президент, эмки жумада Венгрияга расмий визит менен баратасыз. Бул иш сапарыңыздан өлкө үчүн кандай жыйынтыктар болот? Бүгүнкү күндөгү эки өлкөнүн мамилелерин кандай баалайсыз? Биздин өлкөлөрдүн тарыхый тамырлары бар. Мамилелер эки мамлекет кызычтыктарын эске алуу менен азыркы мезгилде өнүгүүдө. Билесиздер, 2018 жылы Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан расмий сапар менен бизге келген. Бизге келип, расмий сапар өтүп, анан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитине, андан кийин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышкан. Кыргыз-венгр мамилелери мына азыр жаңы деңгээлге чыгып жатат да. Орбан мырзанын иш сапарынан кийин 2019 жылы сентябрда Бишкекте соода-экономикалык кызматташуу боюнча өкмөт аралык комиссиянын биринчи жыйыны болуп өттү. Венгриянын жогорку окуу жайларында кыргыз студенттердин квота орундары 25 орундан 75 орунга чейин ошол мезгилде келгенде көбөйтүлгөн. Эми Россия сапарын алкаганда квотаны 150 орунга чейин көбөйтүү мына каралууда. Бишкекте Венгрия элчилиги ачылды. Эми Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен Венгрияга расмий визит менен барууга мен ниеттенип жатам. Венгрияга биз бул чакыруу боюнча жазда бармакпыз. Бирок мына коронавирус пандемиясы улам жылып кетип, эми мына сентябрдын этегине туура келди. Мен алдыдагы иш сапарымдын жыйынтыгы жемиштүү болот деп ишенем. Буюрса, кызматташтыруу алдагы бир топ документтерге ал жерде кол коебуз. Алардын катарында эң негизгиси бул стратегиялык кызматташуу жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюлат. Саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалды алдын алуу, соода-экономикалык кызматташуу, суу ресурстарын башкаруу жана башка эки тарапка тең кызыкчылык жараткан тармактар боюнча келишимдерге дагы кол коебуз. Венгрия стратегиялык кызматташтык жөнүндө биргелешкен декларация кабыл алына турган Европанын биринчи өлкөсү болоору мына баса белгилеп кетем. Баса буга чейин бир да Европа өлкөлөрү менен мындай келишим кол коюлган эмес. Эми бул кадам өз ара мамилелерди жаңы сапаттык деңгээлге, стратегиялык деңгээлге көтөрөт деп мен мына терең буюрса ишенем. Кыргыз-венгр өнүгүү фондусун түзүү боюнча мына ниетибиз бар. Ал фондко жүгүртүүчү капитал катары Венгрия Экзим банкы буюрса 50 миллион евро бөлгөнү турат. Бул фонддун катышуусу менен биргелешкен иш-чаралар түзөбүз.
буюрса аталган фонд кичи жана орто бизнеске төмөн пайыздык несиелер менен жардам көрсөтө баштайт. Бул дагы абдан жакшы жетишкендик болот. Бул эми баягы кыргыз, орус фондундай эле ошондой фондко айлантканга буюрса келечекте аракет кылып атабыз. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Венгрия тарап квотанын санын 75-тен 150 орунга чейин дагы бир жолу көбөйтүүгө даяр. Буюрса 2020 жылдан баштап 150 студентибиз Венгриянын жогорку окуу жайына окууга барып, ошол билим алганга жакшы шарт түзүлөт. 2019 жылдын сентябрында Будапешт шаарында Түрк кеңешинин Европалык кеңсеси ачылып, кеңеш мүчөлөрүнүн өкүлчүлүгүн, алардын ичинде Кыргызстан өкүлчүлүгүн каржы жагынан камсыздоону өздөрүнө алышты. Мен Райс визитинин алкагында Түрк кеңешинин Будапешттеги өкүлчүлүгүнө барам. Мындан тышкары сапарым жүрүшүндө эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен бизнес форум өткөрүү пландаштырылды. Биздин ишкерлерибиздин Венгрия рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн талкуулайбыз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүдөр болот. Андан тышкары жакшы иш-чара болот. Бул Будапешт шаарынын скверине биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ысымы берүү иш-чарасы дагы болот. Иш сапарым социо-экономикалык гана эмес, маданий тармакта да камтыйт. Сапар натыйжалуу болот деп жогору айтып кеттим. Ишенем, буюрса азыр бир топ документтерге кол коюлат. Бул балга иш сапар ушу кыргыз-венгр биздин кызматташыбызды жакшы деңгээлге көтөрөт буюрса, байланышыбызды күчөтөт. Мына эмки жумада Россияга да иш сапарыңыз бар экен. Бул негизги стратегиялык жана союздаш өлкө. Быйыл эки өлкө ортосунда эл шаркак жылы деп жарыяланып, бирок ага пандемияда кесепетин тийгизди. Бүгүнкү кызматташтыктын деңгээлине кандай баа бересиз? Алдыда дагы кандай пландар бар? Биз Россия менен кызматташтыгыбызга чоң маани беребиз. Азыркы учурдагы мамилелерибиз эң жогорку деңгээлде. Эмки жума Кудай буйруса менин Россия Федерациясына иш сапарым болот. Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин менен жолугушам. Бир катар маселелерди буйруса талкуулайбыз. Быйылкы жыл биздин өлкөлөрүбүздүн эли шаркак жылы деп жарыяланган. Сиз туура айттыңыз, көп иш-чараларды мына өткөрө албай калдык. Азыр эпидкырдал бир аз турукташа баштаган учурда ушул жумада өкмөт аралык комиссиянын 22-жыйыны бизде Бишкекте өттү. Бул эли шаркак жылынын биргелешкен программасынын алкагындагы маанилүү иш-чара. Өкмөт аралык комиссия социо-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча маселелерди карады. Бул жыйынга катышуу үчүн келген делегация жетекчиси Россиянын вице-премьер-министри, бул премьер-министринин орун басары Алексей Логинович Айвазчук менен дагы мен жолугуштум. Биз дагы социо-экономикалык инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү, ошондой эле энергетика тармагындагы маселелерди дагы карадык. Эли шаркак жылынын ачылышы февралда Москвада болгон. Кээ бир иш-чаралар тилекке каршы азырынча абалдын жакшырышына чейин токтоп турат. Аларды мөөнөттөрүн өзгөртүү боюнча Россия тарапы менен сүйлөшүп атабыз. 2020 жылдын аягына чейин айрымдарын өткөрүп, айрымдарын анын ичинде эли шаркак жылынын жабылышын аземин 2020 жылга жылдырылды. Бул боюнча чечим кабыл алынды. Жыйынтыктап айтканда, келип чыккан кыйынчылыктарга карабастан биз стратегиялык өнөктөшүбүз, союздашыбыз Россия менен эли шаркак жылынын алкагында пландаштырылган иш-чараларды аткарууга баардык күч-аракетибизди жумшап жатабыз. Урматтуу президент, убактыңызды бөлүп, биздин суроолорубузга жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сизге да ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Алдыдагы иш сапарларыңыз байсалдуу болсун. Урматтуу Биринчи радионун угармандары, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.